Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз математика сабагынан эки санды салыштыруу деген теманы улантабыз. 282 иш. Чийме боюнча экинчи кесинди канча сантиметрге узун экенин аныкта. Биринчи кесинди канчага кыска дейт. Бизге балдар эки кесинди берилиптир. Анын биринчиси 3 сантиметр, экинчиси 5 сантиметр. Кайсынысы канчага узун же кайсынысы канчага кыска экенин кантип табабыз? Буюмдар канчага көп же аз экенин, же кесинди канчага узун же кыска экенин билиш үчүн кемитүү амалы аткарылат. Демек, узунунан кыскасын кемитүү жолу менен тапсак болот. 5 кемитүү 3 барабар 2. Демек, биринчи кесинди экинчи кесиндиден 2 сантиметрге кыска, же болбосо экинчи биринчиге караганда 2 сантиметрге узун. Балдар, эки санды салыштырыш үчүн, башкача айтканда, бир сан экинчисинен канчага чоң же кичине экендигин билиш үчүн чоң сандан кичинесин кемитүү керек. Мисалы, 8 саны 5 сандан канчага чоң экенин аныкташ үчүн чоң сандан кичинесин кемитебиз. 8 кемитүү 5 барабар 3. Демек, 8 саны 5ден 3кө чоң, же болбосо 5 саны 8ден 3кө кичине. Эми балдар, 283 иштеги кесиндилерди ченеп, дептериңерге сызып салыштыргыла. Андан соң 284 иш. Маселе берилген экен. Дүкөндө 15 яшик алма бар. Эртең менен 3 яшик, кечинде 6 яшик алма сатышты. Канча яшик алма калды? Балдар, маселенин кыскача шартын түзүп, канча яшик алма калганын табасыңар. Ал эми 287-288 иштерди үй тапшырмасы катары аткарасыңар. Балдар, силерге берилген тапшырмалардын бардыгын дептериңерге таза, сулуу кылып аткарып, Telegram аркылуу жөнөтүп жибергиле.